Саламатсыздарбы, урматтуу биздин көрүүчүлөр. Сиздер менен дагы бир жакшы объектибиз менен бөлүшкүбүз келип турат. Бул жолу заманбап стилинде жасалган үй менен бөлүшөлү. Мунун кичинекей тарыхчасы бар. Бизге проект учурунда келгенде башында классика стилине арналып чийилген проект эле. Сүйлөшүүлөрдөн улам заказчиктердин өзүнүн каалоосу менен биз тескерисинче заманга ылайыктуу кылып ушундай ыңгайлуу стилде үйдү жасоону чечкенбиз. Анда эмесе жүрүңүздөр, чогуу көрүп чыгалы. Бул үйдүн фасадына токтоло кетсек, бул жакта 1.20-60 форматында керамограниттер менен жасалган. Андан сырткары бул жакта лестница жыгач менен капталган, атайын масло майлар менен пропиткаланып, бизге көнүмүш адат болгон панорамный окна жана ошол эле керамограниттин ак түстөгү мрамор айкалышып жасалган. Заманбап дегенибиз бул тескерисинче жаратылышка кайрылуубуз. Байкаганыңыздардай таштардын имитациясы, айнек жана жыгач үчөөнүн айкалышындагы жаңы стиль бул азыркы учурда эң актуалдуу турган заманбап стиль деп айтсак болот. Көп учурда адамдар жаңылыш ойдо болуп келишет. Эгер дизайнер менен иштешкен болсо, сөзсүз түрдө үй кымбат материалдар менен жана кымбат ремонт болот деп ойлошот. Тескерисинче дизайнер менен иштешкен, туура иштешкен кардарлардын үйү өзүңүздөр байкагандай биринчиден шартка, жашоо шартына өтө ыңгайлуу жана ошондой эле стилдүү деп айтсак болот да. Бул жакта албетте заказчиктин өзүнүн салымы да көп. Анткени алар өздөрү бизге туура направление бергендиктен биз командный жумуш кылдык деп айтсак болот. Бул жакта айта кеткен эле стиль скандинавский. Көбүнчө скандинавскийде ак түстөгү өң өтө басым жасайт. Көбүнчө ошол пространствону воздушный кылганга жана көбүрөөк цвет киргизгенге аракет кылабыз. Холдо тепкич аябай эң маанилүү көңүлгө ээ. Ошол себептен бир гана функционалдуу аткарбаш үчүн ал өзүнө эстетиканы алып жүрүш керек. Айта кетейин деген, бул жактан 4-чү ступенькабыз акырын барып каминный зонага переход болот. От үйдө албетте уютту тартуулайт. Кышы жайга карабастан ар дайым отту караган сайын биз үйдөгү уютту элестетебиз. Бул жакта ошол уют до конца болуш үчүн атайын ушундай кресло, зона отдыха каралган. Түстөр дагы пастельный тона деп коет. Өтө ачык түстө эмес, ядовитый эмес, ушундай спокойный тондор менен жасалган. Жана башында айтып өткөндөй эле, биз бул жактан көбүнчө воздушность жана пространство светлый болушун каалаганыбыз. Бирден бир себеби ушул. Эшик коюп койсок деле болот болчу, бирок ушундай каленый стекло менен жасалган перегородка аркылуу биз эки пространствону визуально коштук десек болот. Акырындан столовой, чай ичүүчү зонага өтөлү. Бул жакта дагы эко тема уланат. Текстилден байкасаңыз, бул жакта ушундай натуралдуу лёндор менен жыгачтардын түспөлдөш болушу маанилүү. Андан сырткары акырын зона готовкиге өтө берсек, азыркы убакта көбүнчө ушундай европейский вариант деп идиш жуучу жайды мындай фартукка такабастан тескерисинче айнектин алдында кененирээк жарык жакта болгонун көбүнчө кожойкелер каалап келишет. Ал эми бул өзүңүздөр байкагандай эң жарык жана чоң бөлмө коноктор үчүн арналган гостевая комната. Азырынча стол, стул жетишсиз болуп жатат, бирок ошентсе дагы биздин оюбуз аягына чыкты деп айтсак болот. Себеп дегенде бул жакта тандалган атайын ушундай көк түстөгү цветтеги фреска, штора, диван баары бири-бирине төп түспөлдөш болуп төп келишкен.
Мен ар дайым дизайнда ар бир нерсе жөн жеринен боло турбаганын басым жасап келем. Мисалы үчүн бул жакта колонна, үйдүн каркасы турган. Анан атайын стена ушундай углубление жасалып калган. Аны биз жоң кетирбестен бул жакта теплый полдун коллекторлору катылган. И ушундай эстетичный шкафчик пайда болду десек болот. Кээде ушундай плюс жактары да болуп калат. Кийинки учурда ресторандын ичин эмес, тескерисинче ушундай санузелдерин көрүп, визитный карточкасы болсо, үйдө деле ошол сыңарындай бул гостевой санузел деп айтылат. Бул жакта коноктор үчүн арналган первый необходимость да. Мына байкагандай эле скандинавский темадагы жыгач натуральный. Анан эң кызыгы бул жакта обой, краска, просто моющийся краска берилген. Көп учурда жөнөкөй билбеген адамдар эми красканы кургак комнаталарда коюш керек деп ойлоп келишет. Бул жакта мынакей мисал санузелде атайын жуула турган деңгээлдеги краска берилген. Бул дагы бул өзүнчө көрүп берет деп айтсак болот. Канчалык үйдө комната көп болсо дагы сөзсүз түрдө биринчи этажда бир ашыкча бөлмөнүн болушу эч качан зыян тийбейт деп ойлойм. Күтүлбөстөн коноктор же болбосо ар кандай учурлар болуп калат. Ошондо бул комната ар кандай функцияны аткара турган комната деп айтсак болот. Мындай комнатаны универсалдуу болушу жана дизайндагы нейтралдуу болушу өтө маанилүү. Мурунку объектилерибизде биз классика стилинде текстилге өтө басым жасап келгенбиз. Бул жактан деле аныбыздан жазган жокпуз. Себеп дегенде кандай гана стиль болбосун, ткань ар дайым өзүнүн ролун ойноп келет. Биздин оюбузду аягына чейин ушул жаздыкчалар, майда элементтер өзүнүн образын аягына чейин чыгарганга жардамдашат. Сиздер менен биз азыр экинчи этаждын балконунда турабыз. Бул жакка айтпай кетсек болбостур, себеп дегенде бул балкон дагы жөн жеринен пайда болгон эмес. Самообслуживающий балкон деп айтсак жаңылышпайт болушубуз керек, себеп дегенде террастын досканын арасынан суулар кирип, өзү астына уклон менен агып кете берет. Жана бул эң натуралдуу лестница менен капталган булардын баары. Бул жакта шкафта бут кийимдер жана башка керектүү нерселер сакталат. Анан панорамный окна менен биз андан ары экинчи этаждын холлуна өтөбүз. Бул жакта көбүнчө дизайнды бизге искусственный свет жардам берди десек болот. Байкаганыңыздардай, светтин бир канча түрлөрү бар. Жана ошондой эле скандинавский стилдин фишкасы болгон бул жыгач материалдар, жана ошондой эле жарык түстөгү краскалар. Аркамда турган машинадан эле байкаса болуш керек. Бул кимдин комнатасы экен? Бул кичинекей жигиттердин комнатасы. Азыркы учурда ушундай машиналарды кызыгып турган учур экен. Бул фотобойлорду кийин алмаштырып алса дагы болот. Потому что баланын халоололу улам убакыт өткөн сайын алмаштырып турат. Ошондуктан бул жакта универсальный дизайн деп айтсак да болот. Анткени себеби баягы эле модасы бүтпөй турган жыгач материалдар, однотонный фасадтагы шкафтар жана лофт стилинен алынган ак кирпичтер ушундай. Булар эч качан өзүнүн актуалдуулугун жоготпойт. Бул жакта эки бала үчүн арналган сабак жазуучу зонасы. Бул жак уктоочу жана ошондой эле ойной турганга дагы ортодо просторный пространство калды десек болот. Мен жаңы эле кожойкеси менен сүйлөшүп жатып айттым эле, акасы үйдү, дизайнды аягына чыгарыш, уют создавать этиш бул майда чүйдөлөр экен, аксессуар, детальдар экен деп. Анын сыңарында эле биякта кыздардын оюнчуктары жана ушундай эле майда чүйдө декорлору менен бул комната өзүнүн дизайнын создавать этти десек болот. Бул жакта биз основной фисташковый өңгө басым жасаганбыз, потому что мындай освежающий, успокаивающий цветтер болсун деп. И ошол эле темада зелень. Бул жактын дагы бир фишкаларынын бири бул раздвижной эшик деп койсок болот. Эшик бир гана өзү эле болбостон, мунун эң кызык жагы бул өйдө жагында рельса бар, атайын декор берет, өзүнчө стилде. Албетте бул эшик жыгач менен жасалган, полезный с приятным дегендей, бул жагы гардеробтон чыгып күзгүлүү көрүнсө болот. Анан бул жакта кичинекей принцессалардын гардеробу.
кийинки убакта үйлөр бир гана кооз болбостон жана ошондой эле туура салынышы эң маанилүү деп айтсам болот. Мен мисалы үчүн арткамда турган бул приточный клапан, бул үйгө сырттан абаны алып келет. Албетте өтө тазалабаса дагы первоначальный фильтрден өтүп, анан воздух постоянно келип турат. Жана ошондой эле ал воздух вентиляция аркылуу чыгып, үйдө ар дайым циркуляция жүрүп турушу маанилүү. Себеп дегенде адам баласы бир саатына 60 куб абаны жутуп өткенбиз дагы, ал аба эскирет. Ошол себептен ар дайым аба биздин комнаталарда өзгөчө уктоочу бөлмөдө тазаланып турушу бул өтө маанилүү. Бул комнатаны көргөндөн кийин баарыңыздар деле мендей ойдо калдыңыздар болуш керек деп ойлойм. Менин айтайын деген оюм, канчалык адам баласы жаратылышка жакын болгон сайын ошончо өзүбүздү эркин жана жеңил сезеткенбиз. Мынакей уктоочу кроватьты ушундай натуралдуу жыгачтар доскалардан эле, булар лиственницадан жасалган. Күзгү бул архитектурада дагы, ошондой эле дизайнда дагы эң чоң маанилүү материал деп айтсак болот. Себеп дегенде анын функциясы биринчиден эки эсе кылып көрсөтүү жана өзүбүз көрүнүү жана ушул сыяктуу эң чоң ролу бар. Бул жакта айтайын дегеним, мынакей ал жакта пространство как будто ар жакка кирип кеткендей болуп көрүнүп атат деп ишенебиз. Биз эсептегенде ошол нерсеге жетишкенге аракет кылганбыз. Азыркы учурда ата-эненин бөлмөсүндө санузелдин болушу, гардеробдун болушу бул жаңылык эмес болуш керек. Бул уже орусча айтканда необходимость болуп калды да. Билим алуу үчүн азыр мектептерде эмес, жана үй шартында да абдан көп шарттар каралган. Бул өзүңүздөр байкагандай рабочий кабинет же болбосо балдардын окуучу бөлмөсү деп айтсак болот. Текчелери, столдору жана ошол эле эмес, бул жакта керек болсо доскага боор менен тарта турчу атайын ушундай краска менен тартылган өзүнүн доскасы да бар деп айтсак болот. Терезелердин полго чейин болушу, бул панорамный окналар көбү жаңылыштык ой менен муздак болот деп ойлошу мүмкүн, бирок азыркы технологиянын жетишиши менен терезелер тескерисинче баардык мүмкүнчүлүктөр менен жасалган, жылуу да болот. Жана ошондой өзүңүздөр байкагандай, бул жака көбүрөөк жарык келет дагы. И тескерисинче биз көбүрөөк сырттагы пространствону көргөнгө дагы мүмкүнчүлүк алабыз. Биз дизайнды тапшырып жатып, үйдү конокко келгенде сөзсүз түрдө кандай минусу же плюсу бар деп сурайбыз. Азыр ошол жөнүндө сүйлөшүп отуруп, бул жактын көбүнчө плюсун угуп атабыз, биз дагы кубанып атабыз. Ар бир чоң плюстардын бири бул подвал. Анткени кийинки учурда билесиздер, жайдын ысык аптабын ошол учурда көбүнчө ушул подвальный помещенияда убакыт өткөргөндөрүн айтып жатышат. Себеп дегенде бул жакта подвалда баардык шарттар түзүлгөн. Кинотеатр деп айтсак болот. Полдо ковролин, акустиканы сиңириш үчүн. Телевизор, диван, баардык удобствосу менен. Үйдө спорт залдын болушу балдарды дагы спортко тарбиялайт деп ишенем. Көп учурда биз азыр убакыттын тардыгынан атайын спорт залга барыш үчүн деле же йогага барыш үчүн көп убакыт кетип атат. Ошол себептен үйдө болсо, почему бы нет, мындайча айтканда. Бул пространство эки зонага бөлүнгөн. Бул жакта игровая, спортивная, активная зона, а бул тескери жагында пассивный отдых деп айтсак болот. Бул эмне болгон комната деп ойлоп жатат болсоңуздар керек. Вроде баарын эле айттык деп. Бул деген атайын кичинекей балдар үчүн ойноочу бөлмө арналган. Үйүңүз кандай гана стилде болбосун, кандай үй болбосун, сөзсүз түрдө бул дизайнерден же дизайндан эмес, ал өзүңүздүн аураңыздан, үйдөгү болгон уюттан зависит деп айтып келебиз буга чейин деле. Ошондуктан баарыңыздар жакшы ниет менен жакшы үй салып, ошол үйдө жакшы жашашыңыздарды каалайбыз. Дизайнер буга себепчи гана болот.